Ата Оғынбаев, Маш Потой, толық бардық сүйлөмдөрдү көрсөтөм. Бул комузду чертип, тоомдордо кичине түшүнүк бар адамдарга жана комуздан сабак берген мугалимдерге кимде ким унутуп калса ошолорго жардам катары сабак тартып атам. 3-чү томдо ойнолот. Комуз ре ля реге күйлөнөт. Ортосу ля, эки чети ре, аралыктары квинта, квинта. 3-чү тоомду табабыз. 3-чү тоомдо ортон ля болот, си чыпалак болот, сөмөй ре болот. Ре, ми, фа. Эгерде бул фаны мөлмөлүмдөгү фаны бассаңар туура эмес болуп калат. Анткени мөлмөлүмдө чыныгы фа, Маш Потойдо болсо фа диез. Анда эмесе биринчи сүйлөм. Шилтемдерди сүйлөшүп алалы. Эң биринчи эки жолу ылдый чертесиңер, бир жолу өйдө чертесиңер. Эми ушул шилтем башынан аягына чейин ойнолот. Кээ бир сүйлөмдөрдө өзгөрүп кетиши мүмкүн. Эми эң баш болсо ля, 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 эки жолу. Анан кийинкиси ля, ре, ля, бул эки жолу. Эми 3-чү сүйлөм ля, ре, 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 ля. Эми жай көрсөтөм, ля, ре, ылдый өйдө, ми, ре, фа, ре, ля. Ушул сүйлөмдү 3 жолу ойнойбуз. Темпте ойнойбуз. Сөзсүз ритмди кармайм. Эми кийинки сүйлөм кеттик. Жай көрсөтөм эми. Ля, ре, ми, ре, фа, фа, ми, фа, ми, ре, ля. Ушуну эки жолу ойнойсуңар. Маш Потойдо сүйлөмдөргө бөлбөйбүз. Анткени негизи нота менен черткен жакшы болчу да, нотаны карап. Эми улантабыз. Жанагы эки сүйлөмгө окшош, бирок уландысы башкача болуп кетет. Карап турабыз. Эми жайгы чертебиз ушул сүйлөмдү. Башы жанагандай эле. Ля, ре, фа, фа, ми, ре, ми, фа, ре, деп туруп колубузду алдыга жылдырабыз дагы. Анан өйдө чертебиз. Буякты илип кетебиз. Бармак менен өйдө кол ойнотмону кылабыз. Өйдө рени басабыз. Илбейбиз. Комузду ортуна коебуз. Анан ре, фа, ля. 3-чү тоомдо туруп секиребиз. Эми кийинки сүйлөм 2 тоомдо ойнолот. 4-чү жана 3-чү тоомдо. Мына ошол жерден ойноп аткан кезде секиребиз дагы. Бош алабыз. Фага түшөбүз. Соль. Бир эле сүйлөмдүн ичинде ары бери колубузду чуркатабыз. Домбурадагыдай болуп. Бул деген аябай оор сүйлөм, ошондуктан жакшылап көңүл бурула макулбу? Колду чойгонго жетпейт, ошондуктан биз сөзсүз түрдө ылдый түшөбүз, секиребиз. Бош кылганда ылдый секиребиз. Ля,
деп коебуз, ачыкты. Ачык ля, фа, фа, соль, фа, фа, ми, ре, ля. Муну болсо эки жолу ойнойсуңар. Эми ритм менен чертебиз. Кийинки сүйлөм 3-томдо эле турабыз. Ля, ля, фа, фа, ми, фа, 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 ре, ми. Бул да 3 жолу ритм менен. Ачык чертип туруп, 3 жолу сүйлөмдөн кийинкини кошуп чертип көрсөтөм. Сүйлөмдөргө, мына бул 5-томдогу сүйлөмдөргө өтөбүз. Эми ачык чертебиз дагы. Толук бир эле нота эмес, бүт штрихтерди толук чертебиз дагы. Ылдый түшөбүз. Эми жанагы фа нотасына ортонду коесуздар. Ортонду коюп туруп чертебиз сүйлөмдү. Эми мен көбүнчө балдарга оңой жолун көрсөтөм да. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 деп чертсеңер, баатыраак жатпайсыңар. Мына карасаңар, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Бул 3 жолу ойнолот. Эми ошол ортоңку фа нотасына сөймөйүн алып келип коесуңар дагы. Эми ушуга эле окшош 4 манжа иштеп атат, мына карагыла. Фа, соль, соль, ля, си, си, ля, соль, соль, фа. Ойноп көрсөтөм. Мынакей. Бирде эми 5 менен 6 чогуу кетип атат, мынакей. Фа, соль, соль, ля, си, си, ля, соль, соль, фа. Бул дагы 3 жолу ойнолот. Ритм менен чертебиз. Эми кайрадан 4-томго чыгабыз. Ми нотасын басабыз сөймөй менен. Бул дагы 3 жолу ойнолот. Эми жайын көрсөтөм, Üçüncü tomgo kayradan geldik. Emi açık çertebиз bir jolu. Re, re, ля, re, 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 re. İlebiz. Şunu 4 jolu çertebиz. Ля, re, re, ля, re, re, Emi kol oynatmaga ketebиz. Re, re, fa, ля. Mına jaktan сөзсүз түрдө колуңар бияка кайра бияка келгенди унутпаңыздар, макулбу? Эми ре ылдый чертебиз, ылдыйраак, ылдый тепке жака ре, ре, фа, ля. Ушуну 4 жолу чертебиз. Бул жактан 2 жолу, анан комузду 60 градуска бияка жылдырабыз. Астыга мынакей кеттик. Ре, Re'ni ilip ketebиz. Ылдый өйдө жөн эле. Фаны өйдө 8 жолу.